Урматтуу кесиптештер, 22 жылы жалпы орто билим берүүнүн мамлекеттик стандарты иштелип чыкканда биз жаңы компетенттүүлүк киргизилген. Бул өзүн өзү таануу деген компетенттүүлүк. Мына быйыл 12 жылдыкка өтүүгө байланыштуу дагы жаңы стандарт бекиди. Ошол стандартта 4 негизги компетенттүүлүктүн бири бул эмоционалдык инсандык компетенттүүлүк, анан өзүн таануу, өз ишин уюштуруу, анан өзүн тескөө маселелерди түзөт. Бул багытта биз өнөктөштөр менен бирге бир топ документтер иштелип чыккан, тренингдин модулдары иштелип чыккан. Алар Кыргызстан боюнча окутулуп атат. Азыр ошол материалдарды республикалык институт, анан областтык билим берүү институттары, методикалык борборлор, райондук билим берүү бөлүмдөрү, мектептер ушуну колдонушубуз керек. Анткени бүгүнкү өзгөрүүлөргө эгерде биз ошого ыңгайлуу өзгөрө алабыз десек, ошого ыңгайлашып кете алабыз, бүгүнкү абалдан татыктуу чыга алабыз десек, анда биз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Бул бүгүнкү билим берүүнүн негизги өзөгүн түзөт.